Мен үшін қысым болды. Анткени былтыр кайрылганыбызда уйга карап отуруп. Шишмени сайсы өлө турган болуп, семирип бүттү, байып бүттү деп атат. Биз аны 100 жыл айттык. Биз уже айта албайбыз мындан ары. Биз 100 жыл айттык. Ошо аралашкан суу болсун мейли. Аны да иштеп атабы ушунда компания. Бөлүп чыгарылган жок да. Мына сүт 38 сомдон болду. Ким алып келсе алып беребиз. Сүткө суу кошуп өткөзгөн жагдайлар көп тилекке каршы. Эске салсак, буга чейин өкмөт үйүнүн алдында сүт өткөргөн апалар алыскы региондордон бери келип, президент Садыр Жапаровго сүт маселесин өз көзөмөлүнө алып, баасын турукташтырып берүүнү суранышкан. Апалардын ал кайрылуусу президентке жеттиби же жеткен жокпу айтор, андан бери убакыт өтсө дагы Талас облусу боюнча сүт маселеси курч бойдон сакталып келет. Бул тууралуу толук маалыматты уй кармап сүтүн өткөргөн Кара Бура районунун тургуну Жакыпова Рахат эжебиз өз сөзү менен айтып берсин. Мына мен Талас обласы Кара Бура району. Жөндөб айылда. Жөндөб айыл илгери Лучшихин деген айыл болгон. Анан бул сүт көйгөй бул элдин мындай кыларга иши жок болгондон чыккан жок. Бул биздин айылда эми баш аягы 300 бул айылда 330 түтүн жашайт. Ал бизден башка дагы экинчи айыл бар. Ал бизге кирет да, Молдасан деген. Ар жерде ушунча эл жашайт. Бирок ошол 700 мен билишимде 900 түтүн үй бар. Ошол 900 түтүндүн үйдүн ар бирөө уй багат. Ар бир семья. Эмнеге? Муну түшүндүрүп берейинби? Потому что бизде ар бир кишиге Талас облусу боюнча жайыт мындай жайыт эсептеп келгенде, жер эсептеп келгенде ар бир кишиге 1 гектардан жер бөлүнгөн. 1 гектардан жер бөлүнгөн да. Анан жайытка удобный, во-первых. Анан кийин бизге могу Талас облусу боюнча биз жердин бүткөн жеринде жашайбыз, Талас облусунун бүткөн жеринде. Эми Союз убагында абдан гүлдөгөн совхоз болчук. Мен чоң атам Жакыпбек деген киши до сих пор ВДНХда турат, Москвада. А бирок ошо Союз тарагындан кийин биздин эл, ушул айыл, Жөндөб айылы эң начар айылыбыз. Ошо Талас облусу боюнча абдан начар айылыбыз. Эми детский пособие албагандан кийин, башка албагандан кийин анан уй багабыз да. Уй деген өзүңөр билесиңер, баягы илгери эле багып келген элди. Анан уй баласы абдан чындап келгенде, эгер жакшылап баксаң, бир семьяны мындай багат да. Бирок азыркы учурда мындай тоет маселеси өтө кыйын болуп атат да. Анткени чөп кымбат, жем кымбат, баары кымбат. Даже уларды ветврачтарга көрсөтсөң бир тал аякча. А жайытчы, жайытка мисалы уйчуман чыкпай койду да. Анткени акчасын көтөрүлөдү, биз 500 сом төлөдүк. Ошол. Анан кийин таң калабыз да, сүт маселесине келгенде эле. Мына бизде жайыгышы мен 5 уй сайым. Мен 5 уй сайым. Мисалы 5 уй сайым келип көргүлө мына 5 уй сайым. Мына 4-ü бул жерде турат, эми бирөө азыр эмеге кошконбуз. Эмеге жайыт эмеге кандай десем, талага кошконбуз да, анткени ал кунажын, аны отдельно жайышат. Ушул 5 уйдун сүтү менен жашаган кишимин да. Анткени мен пенсия албайм, пособие албайм. Ушул бизге жок дегенде эми көйнөк албасак да балдардын майда чүйдөсүнө жарайт да. Анан быйыл январдын ровно 18-inde сүттү 28-ге чүзүп салды. Ага чейин канча болчу? Ага чейин 30 сом болчу. Анан биз кайрылдык. Мен ошо TikTok'ка да чыктым. Эмнеге 20 бизде илгери мындай болчу да. Окуй мына апрель. Күндүн эң ысык убагы, чөп көп, эме деп туруп сүт суюк. Анан сүттүн майлуулугу асып болот деп ошол убакта резко 5 сом, 10 сом түшүрүп салчу. А быйыл ровно январдын 28-ine түшүп салды. 18-inde. 30 сомдон 28 сомго. 30 сомдон канча убакыт кармалды? 30 сомдон эмеде, 30 сомдон кармалган убагы бул эмеден ноябрдан баштап. Уже элде сүт жок, вообще сүт жок, азайып калган убакта. А сүттүн көбү январдан башталат да. Декабрь, январь.
ошо башталат. Азыр жашоо турмуш кымбаттап атат да бардыгычы. Баары кымбат, баары. Чою да кымбаттап атат, тоюсу да кымбаттап атат, анан кийин жанагы дарылаган да кымбаттап атат. Баары кымбат, анан эми мындай болуп атыр да. Ошол 26 сом актап атабайбы азыр ошондо? 26 сом аш жактабайт. 26 сом мисалы мен айтайын. Мына мен чөптү 200 сомдон алдым да, 200 сомдон. Мен жемин айтпай эле коеюн. А бир уй бир түк чөптү мындай жейт бир күнүчү. Мен уйду, мен бир уйдан 10 литр сүт албайм. Албайм мен сүт. Ашып кетсе кургак чөп 7-6 литр алам да, ошол. Аны өзүңөр ошону ойлоп көрсөңөр, 6-7 литрин 30 сомдон эсептегенде эле 180 сом. Ошол актайбы, актабайбы? Минус да, минус. Анын саганың бар, башкаң бар. Анан эми бул мындайда, анан эми биз өткөндө кайрылсак бизге айтып атат, мол комбинаттын чоң айтып атат да, сүттүн майлуулугу, тыгыздыгы жок депчи. Айланайын, мыногу сүттүн майлуулугу, тыгыздыгы жок деген бул жомок. Мол комбинаттын бир чоң касагын айтайын силерге. Эл билсин, аны элдин баары билет. Бирок чоңдор обязательно билгиле. Бизден элден бирдек болсо элге одоруп атат. Суу кошосуңар. Суу кошосуңар келип, анан кийин келип алып туруп, мындай тигиндей де бизге элге одоруп атыр да. А бирок мындай да, эгер бизден күнөө кетсе, ошол именно ошол сүт алган завод, жана ортомчулар күнүгө сүттү текшере албайбы? Майлуулугун текшер. Мен уйларым сүтүм өткүзгөндө мындан 3-4 жыл мурун эмес, 2 жыл мурун текшерип алганда, постоянно мен уйдун сүтүн өткүзгөндө ровно 18 жыл болду. Текшерип алганда эң азы 3-6 болчу. 3-9. Анан кийин уялбай туруп эми силер дейт, мынагу Үмүт заводу биздин анализ боюнча сүттүн майлуулугу 2-9. Тыгыздыгы ошон жок. Бул калпсыз. Булар өздөрүнөн кетти да. Андай болсо, булар сүт, мынагу Үмүт заводу, Арашамбы, Кыргызстанда заводдор современный молоко салсын. Современный молоко салып, мен ушу 5 үйдү сааш үчүн этиме 4-тө турам. 4-тө туруп, сүтчү саат 6:15-6:20 келип калат. Ошол убакта ирип кетпесине өткүзөбүз. Бирок текшерген жок. Именно Үмүт заводу, мына 2 жыл болду, сүттүн майлуулугун текшербейт. Анткени мындай экен да, азыр мен мисалы кыйкырып, ана сен мына текшерип атасың, анан сүтүң, уюңдун сүтү суу экен деп койсо, значит, бирөөлөр айтат, мен сага өткүзбөйм, тиги ортомчуга өткүзөм деп отуруп, алар ортодо конкуренттер алып жүргөн балдар. Кой, текшербей ала берек, эмне болсо деп эле алып, менен 5 кол тең эмес. Алар билет, ошо именно карап туруп эле билет. Даже ушунчалык сүттү жакшы билишет. Мен бир жолу айтты, эже, уюңуз мен фасоль жейби дейди. Ооба десем, каймагынан билип койду, фасолдун чөп экенин. Мына. Анан кийин 2 жыл анан кийин келип алып, элди күнөөлөйт. Мына майлуулук аз, бул калп, бул өтө калпсыз да. Буга тикелей мынагу Арашанын эмес, Үмүт барбы, ошолордун бар күнөөлүү. Анткени алар элден ошол балдардан требовать эткенде биз ушул акыбалга келбейт болчук. Анан эми 26 сомго түштү сүт. Дагы биз билебиз, апрелде 20 сом мындай болот да. 20 сомго баксак эмне пайда? Мен мисалы буларгачы канча деген чөп жыйнадым. Мен анан ошол чөптү сатып бербеймби? Булар мага эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Мен түшүнбөйм ошондочу. Рахатчы, анан өткөндө өкмөт үйүнүн алдында чогулуп, бир нече ушундай эжекелер, апалар, анан президентке кайрылып турсуздар. Ошондон кийин кандай иш аракеттер болду? Кандайдыр бир жыйынтык барбы, жокпу? Губернаторго кайрылсак, частный лицо чече албайсыз деп койду. Аким общем чече албайм деп койду. Чече албайм деп койду аким. Мен кирише албайм. Бул частный лицо деп койду. Анан бул көйгөй менен биз былтыр мол комбинат курганда бизди мол комбинаттын ошол жердеги кызматкерлери киргизбей элди. Мындай ушундай жаман отношение кылды да, силер кимсиңер? Биз чечебиз. Төгөсүңөрбү, төкпөйсүңөр, башы өзүңөр төгөсүңөр айланып келип деп, мындай элди кул катары көрүшөт да. Анан кийин губернатор чече албагандан кийин, акимият чече албаса, эч ким чече албаса, анан эл атасы, журт атасы деп коет. Мен ажоо деген сөздү түшүнбөйм. Садыр Нуркожоевич бул журт атасы. Биз ошого кайрылдык да. Анан кимге кайрылабыз? Кимге кайрылабыз? Частный лицо ошол жана депутаттардын кол тийбестигиндей болуп атпайбы? Анан булар эч ким тийише албаса, сүттүн баасы бир баада болбосо, анан бизге биз кимге керекпиз? Мен түшүнбөйм.
Кайсы мамлекетте жашап атабыз? Бир гана Садыр Нуркожоевич чечет мунучу. Бир гана ошол киши чечет. Мына биздин колубуздун жоорун көргүлөчү, уй багып жүрүп. Колубузду менен 60га келдим. Ошол кайрылуудан кийин кайсы бир тараптардан бир кандайдыр бир кысымдар болгон жокпу? Кысым болду. Кысым абдан эле болду. Анан бирок эң акыры мен өзүмдүн позициямды берген жокмун. Ал балдар унчукпай эле кетип калды. Ошол. Азыр ушул тапта сиздердин кайрылуңуздарда сиздин атыңыздан канча адамдын колу добушу бар? Менин ушул сүт маселеси боюнча Талас областы боюнча азыр кол топтоп атабыз. Мен калп айтпайм, бирок 4800 киши чок. 4800 киши. Ал бул жанагы сүт көйгөйү деген 4 группа бар. 1, 2, 3. Ошодо бир эле группада 1,5 миңден али кошулгандар толтура. А бакыштар эже деп бааны биз эмеге акимат барган эмеде губернатор барганда дагы бир чоң маселе. Ал жерде бир 400-500 кишидей чогулду да. Анан бирок бизди бат-бат киргизип, ой киргиле деп. Анан биз киргенден кийин бизди чоң залга эмес, мал залга отургузуп, журналисттерди киргизген жок. Анан мындай, кандай десем, дагы мага чалды, эже, биз фойеде турабыз, иште турабыз, бизди киргизбей жатыр деп. Мен ошол жерде бир курултайда катышкан бала бар экен, ошого айттым, барасатчы киргизчи деп киргизсек, эл батпай. Эң аягында турду. Анан коридордо турдук да. Ошондо залга киргизсе болмок да. А бул эмне деген? Бул деген эл көрбөсүн, анан өкмөт көрбөсүн деген сөзү. Мен түшүнбөймчү. Ал жерде 200 киши барган жок, ал жерде 500-600 киши барганбыз. 500-600 киши. Бизди мындай бөлүп салды да. Бөлүп салды. Анан эми бул жерде мен кол топ, көлдүктөр 4,5 миң кол топтоп, анан Садыр Нуркожоевичке кирип, чечип берип, алар бир бааны кармап туруптур. Алардын баасы түшкөн жок. А биз губернатор былтырга кайрылганбыз, бирок ал чече албайм деген губернатордон келгенден кийин бизге сүт 5 сомго түшүп кеткен. 5 сомго түшүп кеткен. Ошон үчүн мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич баягы эл менен иштешкиле деп ар бир аким барбы, губернатор барбы айтып атат, бирок алар чече албаган маселени мен ойлойм сиз гана чечет болушуңуз керек. Журт атасы. Анан кийин эми мен берде лидер эмесмин. Мен патриоттук эмесмин. Просто мен өзүм көйгөйүм. Бул жалпы кыргыз элинин көйгөйү. Сизден суранам, Ташиев мырза, суранам сизден, эгер чындык бар болсо, ушул мол комбинаттарды текшерип, жана анализтерди фальшивка кылып 2,9 деп, анан мына сүттүн баасын эксперттерди жиберип, тактап берип, бир бааны коюп бериңиздерди суранабыз. Ооба, чындыгында мал кармагандагы оор түшүктү жаратат. Анын жем чөбү, дарылары, караган мээнет такысы дагы бар дегендей. Анысы аз келгенсип, азыркы убакта базар баасы күн санап өсүп жаткан учур эмеспи? Ушул эле учурда сүттүн баасын неге мынчалык төмөн баада алып жатасыңар деген суроо менен Арашан аталышындагы сүт заводунун жетекчилигине кирдик. Эмне үчүн сүттүн баасын түшүрүп жатасыңар да? Биз азыр бүгүнкү күндө сүттү 38 сомдон алып атабыз. Будан бир 2 базар мурун 40 сомдон алганбыз. Бул 38 сом деген майлуулугуна жараша да жыр деп коет да. Кыргызстан боюнча эле биздин фирмалар мисалы 38 сомдон алып атабыз. Анан бизде ортодо заготовительдерибиз бар. Биз ошолорго объявление беребиз. Алар канчадан алат, алат, биз ака келише албайбыз. Алар заготовительдер өздөрүнчө ишкер адамдар, өздөрүнчө налог төлөйт, патент төлөйт, ветстанциядан справка алат, шоферлору бар, машина, солярка кымбат, запчастары бар дегенде аларды өзүнүкүн эсептейт да. А биз данное время азыр 38 сомдон алып атабыз. Силер 38 сомдон алып атасыздар баары? Ооба. Кечээ биз алган маалымат боюнча бизге кайрылган эжекелер 26 сомдон өткөрүптүр. Эми элден ортомчулар эмне литрине 12 сомдон көрүп атышат. Бу жерде 28 сомдон алып аткан. Анан азыр жырлар муну жазгы туутуганда уйдун жыры түшөт. Биз базиси менен алабыз да. Анан ошого жараша жырларына жараша булар алышат да. Биз дагы силер ойлогондой эле алгач ортомчу сүт ташыгандар элден 26 сомдон кабыл алып, сүт заводуна 38 сомдон өткөрүп,
1 литр сүттөн 10-12 сомго чейин пайда көрөт деген ойдо калдык. Бирок мындай ойду ортомчулар тез эле четке какты. Анткени алардын айтымында Арашан сүт заводуна эгерде бир ортомчу 960 литр сүт алып келген болсо, ал сүттүн дээрлик 85 литрин сүт өңөргө суу кошулган экен деп кемитет. Андан соң бул менен эле чектелбей, сүттүн майлуулугу жетишсиз деген таризде дагы 122 литр сүт кемитилет. Жыйынтыгында сүттү ташыган ортомчу алып келген 960 литр сүттөн 207 литр сүт кемитилип кетип, ортомчу сүт ташыган адам колуна 753 литр сүттүн акчасын гана 38 сомдон санап алат. Бирок бул адам элден канча литр сүт алып келген болсо, ошончонун акчасын кайра төлөп берүүгө милдеттүү. Урматтуу достор, азыр биз сиздер менен биргеликте бул адамдар менен турабыз. Бул адамдар болсо ошол элден сүт өткөргөн айылдыктарбы, ошо жергиликтүү тургундардан сүт алып, кайра бул компанияга келип өткөрүп жаткан адамдар. Директор айтып кеткендей, ортомчу адамдар да ошондо. Саламатсыздарбы, ким сүйлөп берет? Сиз сүйлөп бересизби? Аты жөнүңүз ким? Анаркан Дүйшеналиева Анаркан. Мен жаңы жер айылынын 5-2 айыл өкмөтүнүн сүтүн алам. Ошол жерде. Арашанга. Кайра келип бул жака өткөрөсүз? Бияка өткөзөм Арашан заводуна. Өзүңүз унаа айдайсызбы же кандай? Мен айдабайм өзүм, жолдошум айдайт. Балам айдайт. Ташыйт, э? Канча сомдон аласыз? Но кийинки эмесин эле өткөн жуманыкын эле 26-дан бердик. Мурункуларын 28-ден берип атканбыз. Ушу бардыгыңыздар эле негизи 26 сомдон алып атасыздарбы сүттөрдү, э? Жана уй багып, Бир жума эле бердик биз. Бир эле жума бердик. Калган бүт 28-ден берип атканбыз. Уй багып сүт өткөрүп аткандардан 26 сомдон алып атасыздар, э? Азыр эле биз директордон кирип сурап чыксак, бул компания сиздерден сүттү 38 сомдон алат экен да, э? Ошондо ортодо канча 10-12 сом айырым болуп атабы? Ана айгуле айтсын, эмесин көрсүн. Жыпара айтпы 5 Жыпар сен неме өчүрсүң? Анализге өткөзүп заводко алып келгенде бизге ушундай накладной жазып берет. Бул накладнойдо сүт ташыган киши 960 литр сүт элден алыптыр, мына карагыла. 960 литр сүттөн элден алыптыр да 875 литрге бул ортодо канча литр? 85 литр сууга кесип салып атат да. Булар сууду биринчи ажыратат. Сууду ажыраткандан кийин ана жирность жасайт. Жирностьу 3-1 болуп атканда 753 литр сүт таза сүт болуп атат. Бул таза сүткө бизге берет сүттү. Эгер ушул 960 литр могул жери 3-6 болуп, плотнойсу 26 болсо, биз тике жанагы элдер айтып аткан 10 сомду биз көрмөкпүз. Бирок биз могул жерде 753 литр болгондо общий саны 960 200 литрге жакын кесип салып атпайбы? Ошондо биздин сүтүбүз 29 сомдон айланып атат. Баягы ошондо биз 28ден бердик, ортодо бир эле сом. Мен 2 жумада мен убыткага иштедим. 2 жумада негизи эле убыткага иштедим. Ошондо бул деген компаниянын койгон талаптары экен да. Бул компаниянын койгон, булар лабораториядан чыгарып, анан бизге берген накладной кагаз, ушу менен акча алабыз, ушу менен. Ошондо жирностьтар, сүттүн тазалыгы бүт компаниянын койгон талаптары. Эгер бул талапка жооп бербей калса, болду. Эгер эле могул жери 3-6 болуп, бул жери могул жери 26 болуп калса, биз заводдун берген жанагы бийик акчасын алмакпыз. А бирок ал акча бизде жок болуп атпайбы? Бийик кылып айтканы менен могул жерден кайта эле кесип салып атпайбы? Биз ошондо талаптарына жооп бербей калса, демек компания албайт эле болот да. 3 сом, 4 сомго эле иштейбиз биз. 3 сом, 4 сом, 5 сом болду. Ашып кетсе 5 сом. 4 сом 50 тиынга иштесек, биз эң жакшы иштеп кеттик деп сүйүнөбүз да. Демек ошо компаниянын койгон талаптарына жооп бериш үчүн ушинтип дыйкандардын деп турум, мал баккандардын, фермерлердин, силерге окшогон ортомчулардын мындай иштегендердин компания кесип туруп, мынакей биздин талап боюнча мындай болуш керек деп туруп, ошол талап менен гана алып атат сиздерден. Ооба. Булардын негизи талапка жооп бербей калса, демек сиздердин товарыңар, сүтүңөр жарабайт. Өзүбүздүн республика Баса, буга чейин сүт заводунун жетекчисинен элден сүттү кабыл алууда сүттүн баасын ким көзөмөлдөйт? 26 сом деген бааны ортомчулар коебу же компания көзөмөлдөйбү деген суроону атсак, төмөндөгүдөй жооп берген. Договорубуз бар.
Баасы көрсөтүлгөн эмес ал жерде. Баасы көрсөтүлгөн. Биз объявление турат 38 сомдон. Силер канчаны алсаңар алгыла бизге 38 сомдон өткөрүп бересиңер деген эле. Биз эмеге заготовительдердин ишине кирише албайбыз. Анда алар аласа барып туруп мисалы 20 сомдон эле алабыз деп койсо деле болобу? 20 сомдон эми болбойт кайым. Булар деле Жок, силер келише албайсыңар да ал үчүн. Силерге баан сүттү алып келип берсе эле болду да. Ооба, биз келише албайбыз аларга. Барып мисалы 20 сомдон алабы, 15 сомдон алабы мисалы. Биз ага келише албайбыз. Болбосо албай коем сеникин деп койсо да болот, Ооба, биз ага келише. Бирок жетекчинин бул айтуусун четке кагып, ортомчулар өз пикирин билдиришти. Негизи бааны кандай кылат? Силер өзүңөр кое аласыңарбы? Барып мисалы сүт өткөргөндөн барып мынчадан алам деп айтасыңарбы же бул жака айтып береби? Эми биз заводдун өзүнүн берген баасы бар, элге мынчадан бергиле деп биз ошону беребиз. 26 деген бааны кайсы жак койду? Силер койдуңар беле же завод койгон? Средний биякта келип аткан сүттүн көлөмүнө жараша, анан жирнесине жараша, сапатына жараша баа коюп, элге ушунчадан бергиле деп айтат, биз беребиз ошону. Компания айтат, Силер өзүңөр койбойсуздар. Эми областта канча завод болсо ошончо заводдун баардыгы ортодон келишип, жетекчилер ортоңку бааны чыгарып берсе, биз ошону беребиз элге. Биз өзүбүз кантип баа чыгармаган, чыгара албайбыз. Азыр эле бул жакта жетекчилик айтты да, биздин ортобузда келишим бар, болгону 38 сомдон алам деген эле келишим. Сүттү ортомчулар канча сомдон алат, ал өздөрүнүн иши, биз 15 сомдон алабы, 20 сомдон алса дагы биз килигише албайбыз деди. Жок, ал мына мерде турбу канча 20 киши турбу, 20 кишилер жооп берсин, баары эле мен айткандай айтат болуш керек. 26 деген сомду сиз койдуңуз беле же компания койгонбу? Эми бул жерде компания деле мындай мынчадан алгыла деп өтө деле айтпайт. Алар өзүңөрдү байкагыла, күйбөгүдөй кылып бааны коюп ошого жараша алгыла дейт. Сиз кааласаңыз 20 сомдон эле ала бересиз. Жок, 26дан ылдый ала албайм. Өйдө алсам алышым мүмкүн. Анда бул ылдый ала албайм берген. тариф экен да. Тариф эми бардык жерде эле ушундай өзүбүздүн эсептеп көргөндө ошого айланып калып атыр да берген немеси болгон жери алып келген продукциябыз. Аны менен бул жактан ошол сүттөн сууну кантип бөлүп чыгарат? Билбейт экенмин. Андай аппараттар бар, бирок бул жерде жок болуш керек. Бул жерде бөлүп чыгаралабы сүттөн сууну бөлүп чыгаралабы? Бул жакта жок, Бул жерде жок, мүмкүн немеде үмүттүн өзүндө айланып барып эле жанагы мал баккан үмүттүн өзүндө болушу мүмкүн. Айланып барып эле мал баккан сүтчүнүн сиздердин ташыган сүттүн ошо аралашкан суу болсун мейли. Аны деле иштетип атабы ушунда компания. Бөлүп чыгара алган жок да. Эми бул май чыгарыш үчүн тартат да буларда. Май сепаратордон өткөрөт да, каймактан жасайт да майды. Анан кийин баягы суу кошулгандан кийин кете берет, болгондо булардын выходы өндүрүмдүүлүгү аз болуп калат да, өзүнүн аз продукция чыгып калат. Выход аз болуп калат. Албетте, өксүк коштолуп өкмөт үйүнүн алдына чейин жеткен бул сүт маселеси Талас облусундагы өкүлчүлүккө дагы жеткен бекен деп баш бактык. Тилекке каршы биз көтөргөн маселе майдалык кылдыбы же губернатор мырза чындап бошобой жатканбы? Айтор интервью алганга мүмкүн болбой, пресс катчынын гана жообун уга алдык. Саламатчы. Биз алгач ошо президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнөн интервью алалы деп келдик элек, бирок сиз өзүңүз жооп берем деп калдыңыз. Эми Талас облусунда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөнкү убакта өкмөт үйүнө дагы сүт өткөргөн эжекелер, апалар чыгып президентке кайрылуу кылышты. Ошол иш боюнча сиздерде кандай аракеттер болуп атат? Негизи бул маселе бүгүн эле жаңылып калган жок да. Узак жылдардан бери ушул жазга мал ар дайым ушул сүт өткөрүүчүлөр менен ошо сүт алуучулардын башкача айтканда заводдордун ортосунда келишпештик болуп жүрөт да. Мунун эң негизги эле себеби ушу жазга мал ар дайым сүттүн баягы мындайча айтканда майлуулугу 3-4%га чейин азайып кетет экен да. Анан ошого байланыштуу эле анан баасы түштү деп эле элдер чыгып, тигилер баасын түшүрөт, а элдер болсо баасына наразы болот. Анын үстүнөн бул баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш, кышында сүт майлуу болот да. Жаз чыгары менен жана антибиотиктер сайылат экен, башка нерселер болуп, ошонун негизинде сүттүн баягы курамындагы майлуулугу азайып, анан аны иштетүүдө завод ээлеринин айтымына караганда көп чыгымдарга дуушар болгондугуна байланыштуу сүттүн баасы түшөт экен. Быйыл дагы сүт маселеси жылдагыдай эле традиция болуп калгандай десем да болот болуш керек. Тилекке каршы көтөрүлдү. Мынакей 29-ында келишип элдер биздин ушу жыйындар залында биздин область боюнча 5 сүт заводу бар, элден кабыл алып аткан. Ошолор менен чогуу бул жерде ошо сүттүн баасына наразылык жаралды да. Мен айта кетсем, биз алы бүгүнкү күнү заводдун ээлери элден
31-33 сомдон алып атат да. Жок, андай эмес. Бул турсаңыз мен толуктап айтып берейин. Биз кече күнү алып бердик директорунчу. Завод деген ортомчу. Ортомчу эми ошону айтып атам, төлөп берип атат. 31 эмес, 32 эмес, 38 сомдон алып атыптыр. Азыр 38 болуп калбаса 31-33 сомдон эле алып берет. Буга чейин 38ден алып аткан экен. Азыр 38ден алып атыптыр. Буга чейин 40 сомдон алып. Бирок сиздин маалыматыңызды мен бүгүн угуп аттым, бирок завод ээси да келип берге катышканда андай маселе айтылган эмес. Арашан сүт комбинатынын директорунан алып. Бизде неме дагы бар, азыр записибиз да бар, кааласаңар коюп берем, протоколубуз да бар. Бул жерде общий чогулушта айтылганда ошол ортомчулар деп коебуз, сүттү элден алып заводко өткөзүп аткандары 31-33 сомго чейин. Ал эми өзү карапайым элден 26-28 сомдон алып аткандыгы баягы тастыкталган бул жерденчи. Анан эртеси күнү негизи эле булар баягы продукциясын деле Кыргызстанга сатпайт. Көпчүлүк бөлүгүн экспортко чыгарышат да. Талас дамы, Арашан сүт көпчүлүгү Россияга, Казакстанга сатат. Ал жакта да сүттүн баасы түшкөндүгүнө байланыштуу деп да ишкерлер түшүндүрдү. Бирок ал күнү жашына кайра тарашкан, эртеси күнү кайра эле 2 күндөн кийин получается 31-inde дагы келип чогулуш болгон. Ошондо чогулуш болгондо эгер 45 сомдон албасаңар, анда биз сүтүбүздү өткүзбөйбүз деп эл болгондон бир где-то 150 киши келген. 150 кишинин талабы менен заводдор ошо элдин талабына баш ийип сүт алууну токтоткон болчу. Биз кече күнү барып ошо акыркы маалыматтарды алып келдик. Ошол сүт комбинатынын директорунан интервью алдык. Ал директор айтып атат, жана ортомчулардан 38 сомдон алып аткан компания, комбинат. Ортомчулар болсо барып туруп 26 сомдон алат экен. Сүт өткөргөндөрдөн. Анын ортосунда 10-12 сом айрым болот экен да. Ортомчулардан да биз интервью алсак, ошол ортомчулар алып келгенден кийин директору сүт комбинаттын ошол тарап, компания тарап суу кошулган экен, сүттүн майылуулугу жок экен деп туруп 700 литр, 800 литр сүттөн бир 100 литр сүттү алып коет экен эмтепчи. Жок, 0 кылып коет. 0 кылып коет. Андан кийин көпчүлүк элдер айтып атат, сүт өткөргөндөр айтып атат, мындайча айтканда ошол жакта лаборатория бар экен, ошол сүт менен сууну канча пайыз суу бар сүттүн ичинде. Ошону аныктаган лаборатория бар экен, бирок ал лаборатория ошол комбинаттын лабораториясы да. Андан кийин бул жерде ушундай суроо туулуп атат. Балким ошол лабораториядан дагы кандайдыр бир мүчүлүштүктөр кеткенби деген. Ошол сиздер кандай бир мындай элдин ошол чыгып митинг кылып атканда бир чегит коюу максатында өзүңөр бир бияктан бир көз карандысыз лаборатория алып барып ошол жерден бир элдерге мындай аныктап көргөзүп бергенге мүмкүнбү? Азыр мен толуктап коеюн, биринчиден толук айтып кете элекмин. Анан 4-5 апрелде ошол элдер кайра өстүрү. Эми эл деген жалпы көпчүлүк экен да. Биз берге 150 киши келди. 4-5 апрелден баштап элдер изчүү болуп, менде берде протоколунан бери турат. Арашан сүт заводуна башкан 600 адам. Эми 600 адам барып атат. 600 адамдын атынан барышып чогулуш кылышып, биз сүтүбүздү төгөбүзбү, эмне кылабыз деп. Элдин өзүнүн талабы менен жабылган, кайра элдин талабы менен заводдор кайра ачылып иштеп жатат да. Анткени жанагы уйду көбүрөөк кармагандар, сүттү көбүрөөк өткүзгөндөр, мисалы сиз 2 уй баксаңыз, бир туугандарыңыз менен, жакындарыңыз менен ичип коюшуңуз мүмкүн. 10 уй, 20 уйдун сүтүн өткүзгөндөр бар да, көп жердечи. Анан ошолор кайрылышып, завод кайра бүгүнтөн баштап мурдагыдай эле заводдордун баардыгы ишке кирип, сүттү алып баштап жатышат. Сиз айткан маселе боюнча көйгөй бар. Чынын айтканда элдин баары бир тегиз эмес экен. Жана еврейлердин баягы бир притчасы бар го. Эртең баарыңар келип туруп сүт куйгула десе, мен суу куюп койсом эмне болот, эч ким билбей калат деп баары келип суу куюп, эң артында суу болуп калгандай болуп, көпчүлүк учурда ошо кандай дейбиз мындай айрым ошо сүт өткүзгөндөр, балким ошо ортомчулар сүткө суу кошуп өткүзгөн жагдайлар көп да, тилекке каршы. Анан бизде былтыркы жылдан бери өзү негизи ошо сүт багытында атайын министрлик тарабынан, финанс министрлиги тарабынан, айыл чарба министрлиги тарабынан бир долбоор ишке ашып жаткан. Кече күнү эле буквально айтып оозун жыйганча эле, кече булар 10 танкер алып келип берди ошо. Айыл өкмөттөргөчү. Эмне себептен? Анткени жана сүттү күндүн ысыгында бузулуп кетүүдөн сактоо үчүн. Ошондой эле ошо сүттүн майлуулугун текшере турган жабдыктарды кошо беришти да. Кудай кааласа сиз айткан маселе дагы оңунан чечилип калды деп айтсам жаңылышпайм. Бул эми азырынча бир ишке ашып турек долбоор да. Жок, уже берилди. Жок, эми качан келет да? Жок, келди, берилди, тапшырылды. Качан сиздер барасыздар анда? Жок, барганда биз
азыр макул кээ бир тургундар мисалы сүт өткөргөндөрчү айла жоктон өткөрүп атышат. Өткөрбөй койсо сүттөр ирип кетет дейчи. Андан кийин бирок өткөрүп аткан мен алардын ичинде бир ой калып калды да, балким ушул компания жеп атат дегенчи. Ошол нерсеге мисалы жана барат дагы мисалы 8 литр сүттөн 100 литр суу экен деп туруп кемитип болот. Анын акчасын бербейт. Сиз 8 литр сүт алып барсаңыз, 800 эмес 100 литр бул суу кошулган экен деп туруп 800 эмес 700 кылып эсептейт. Андан кийин майлуулугу 3-6га жетпейт экен. Ошол жерден тыгыздыктарын эсептеп туруп, ошо сүттүн көлөмүн азайтканда 3-6 майлуулук чыгат деп туруп, дагы бир 700төн дагы бир 50 литр алып коет мисалычы. Анан ошо менен 800 литр эмес, мисалы сиз 650 литр алып барып каласыз. Эми бул сиздин айтып атканыңыз элдин көйгөйү ушул лабораторияны барып текшертип бериш керек да, сиздердин тараптанбы, мисалы атайын эми бул көйгөй элдики, элдин башында мынакей азыркы губернатор турат, Нурлан Дарданов. Эми ушул тараптан кандайдыр бир жардам болобу ошол көйгөйдү чечкенге деп атабыз да. Эми мындай да бул көйгөй биринчи эле ушу Дарданов келгенде пайда болуп калган көйгөй эмес. Мен жана башында айтып бердим, бул жылда сезонда боло турган нерсе. Анан экинчиси бул баягы сүткө суу кошкон эми баарыбыз эле билебиз, аны кошот да, чындыгында эле кошот. Анан чынын айтканда бизде заводдордун баардыгы частный да. Аларды мындай мыйзам менен иретке келтире турганда биздин полномочияларыбыз жок. Бирок биз ошого карабай колдон келген аракеттерибизди кылып атабыз. Ишти жагдайды оң жолго коелу депчи. Анан чындыгында эми биз сиз айткан факты боюнча дагы албетте өзүбүздүн иш-чараларды уюштуруп атайын комиссия түзөбүзбү. Ошондой сиз айткандай кылып текшертип көрөлү анда. Эгер чын эле заводдор элди жөн эле күйгүзүп, орто жолдон майлуулугун түшүрүп, жакшынакай эле сүтүн албай жаткан болсо, аларга да Кудай бар, аларга да мыйзам бар. Айыл жергесинде дээрлик ар бир уй багып сүтүн өткөрөт. Алардын ичинде ошол бир уйдун сүтүнүн акчасына үй бүлөсүн баккандар дагы бар. Эгерде Талас облустук өкүлчүлүгү айтылгандай иш-чараларды аткарып, көз карандысыз лаборатория менен бул боюнча териштирүү иштерин жүргүзмөкчү болсо, анысын дагы чагылдырып берүүгө даярбыз. Сиздер менен Сокол медиа маалыматтык агенттиги болду. Аман туруңуздар.